Жөн эле эл катары эле бизнес кылса болбойбу? Туугандар, ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мен эмне үчүн деген бир канча суроолорго жооп берем. Сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр. Цех ач, бир жактан бир акча тап дагы, бир нерсе кылып, карыз аласыңбы, кредитке аласыңбы, мейли там чучпара түзөсүңбү, манты жасайсыңбы же көйнөк тигесиңби, болбосо бир контейнер ал дагы ошол жерде Кытайдан же бир жактан же оптовыйдан товар сатып алып, үстүнө 50 сом, 60 сом кошуп сатып эл катары эле бизнес кылсаң болбойбу? Эмне каяка барасың? Интернетке кирип, интернетте азыр бүт мошенниктер толуп кеткен. Анын үстүнө сен мектептен начар окугансың, башың да жетпейт деп көпчүлүк өзүн өзү ушинтип тормуз тебет окшойт. Кыстырма, ылдыйда шилтеме турат. Онлайндан эле биздин тренингтерге катышып бизнести үйрөнсөңүздөр болот. Ошо шилтемеге кирип катталып койгула. Силерге менеджерлер чыгат жана түшүндүрүп берет. Мен анчейин деле бир интернет жиндиси эмесмин да. Мен деле мындай интернетте анчейин деле кирип чукулап интернетте жашап калган адам эмесмин. Бир күндө ашып барса балким 1 саат, балким андан да бир аз көбүрөөк отурушум мүмкүн, бирок анда да бизнес үчүн эле. Болбосо мен өзү илгеркидей эле советтик адаммын. Китеп окуйм, деп барактайм. Бирок башка түштө байтал жорго дейт да кыргызда. Интернетке кириш муктаждык болуп калды. Эгер бизнесте болсок, негизги маселе эмне үчүн бардыгы эле интернетке жармашат? Эмне үчүн бардыгы эле интернеттен үйрөтөм, онлайнда үйрөтөм, онлайн бизнеске киргиле деп атат? Эмне бар бу жерде? Мен бүгүн ушул жөнүндө айтып бергим келип атат. Муну түшүнүш үчүн биринчи бир-эки түшүнүктү чечип берейин. Бизнес деген эмне? Бизнес деген акча табуу. То есть кандай иш кылба, ар бир ишиң чогулуп отуруп сага акча алып келиш керек. Вот келешекке багытталыш керек. Демек ар бир сенин аракетиң акча бериш керек. Кардар бериш керек. Кардарды издеш, кардарды табыш, кардарды сүйлөшүү, ага сатуу, тейлөө, аны көбөйтүү, кармап туруу, туруктуу клиент кылып койчу, ушул иштердин бардыгы бизнес маркетингке кирет. Эмне үчүн биздин бизнестерибиз өнүкпөйт офлайнда? Себеби биз ушул кардар менен иштегенди билбейбиз да. Мисалы үчүн магазин ачып алган болсок, телефон чукулап отура беребиз, кардар көчөдөн өтүп атып кирсе кирди, кирбесе жок. Базарды санденге жаап койсо, биз да санден кылып жата беребиз телефон чукулап үйдө деле. То есть өзү келген клиент менен гана иштеп көнүп калганбыз. Биз өзү келбеген клиентти издеп табууну билбейбиз. Балким кимдир бирөөлөр баягы заказчик издейт. Эмнеге? Себеби заказчиктин клиенти бар. Биз өзүбүз ол клиент издеп башты ортуп эмне кылабыз? Анан заказчиктин клиенти бар экен. Биз ошого кичине үстүнө пул кошуп беребиз, анан ал өзү дагы кошуп сатып ала берсин, болду. Заказчик өнүгөт, биз өнүкпөйбүз. Конкурент өнүгөт, эмнеге? Ал клиент издейт. Демек, бизнес бул кардарга багытталып аткан болсо, кардар азыр каякта көп? Интернетте көп. Эмнеге? Базарда отурсаң деле ошо алдыңан өтүп бараткан клиент интернетте отурат ошол. Эгер ошого интернеттен жазсаң, ошо сенин магазиниң алдынан өтүп баратып, сен ошол жерден көрүшүң мүмкүн. Ага атайы акча кетирип, магазин арендага алып, аны товар менен толтуруп, бир нерсе кылып, анан кийин кирип калса экен деп өтүп кеткенден көрө, аны кылбай деле, "Өй, мындай нерсе бар, аласыңбы?" десең, ошол көрүп алат экен. Ушуну элдер түшүнүп атат көбү. Түшүнүп, ошон үчүн кардар интернетте турбайбы деп, анан интернетке иштеп атат. Ошон үчүн интернет актуальный болуп атат. Мисалы үчүн, эшигиңдин алдында помидор сатсаң кандай өтөт? Эгер аны базарга алып чыксаң кандай өтөт? Айырмасы ушундай. Эшигиңдин алдында уну адамдар көбүнчө бир илегенге салат дагы табуреткага коюп коет, өз үйүндө ишин кылып жүрө берет, анан кийин көчөдөн өтүп аткандар алса алды, албаса жок. А эми базарга атайын ушуга убакыт бөлүп, жакшы помидорлорду алып, базарга алып чыгып, бир жерден орун алып, отуруп сатсаң кандай сатылат? Эшиктин алдында сатылганга караганда көп сатылат. Эмнеге? Кардар бар. Эми ушундай эле. Базарга чыгып же дүкөн ачканга караганда интернетке кирсең айырмасы ушундай эле. Эмнеге? Интернетте кардар кыжып атат бүгүн. Бул биринчиси. Демек, интернетке киришибиз кардар табыш үчүн. Эми бизнести үйрөтүүдө мунун кандай тиешеси бар? Бизнести үйрөнүүдө мен ушуну түшүндүм. Номер 1 тренер, номер 1 мугалим бул кардар болот экен. Адам бизнести кардар болсо үйрөнөт экен. Кардар болбосо үйрөнбөйт экен. Демек,
кардар болсо үйрөнөт дегенде эмнеге? Кардар менен мамиле болсо адам өнүгөт экен. Кээ бир бизнестер бар, кардар менен мамиле жок. Мисалы үчүн мен торт бышырдым, магазинге барып коюп койдум. Менин клиентим ошол торту алып жеди, мен ал клиент менен мамилем жок. Билбейм анын жашы канчада, эркекпи, аялбы, канча сом корот алат бир айда мен тортума. Мен муну билбейм. Эмнеге? Кардар менен түз менин мамилем болбогон үчүн. Интернеттин дагы бир жери ушунда экен, сен кардар менен мамиле кылат экенсиң да, ал жерде кайтарым байланыш бар экен, жана кардар сага сабак берет экен. Албай койдубу, бул сага сабак. Алам деп туруп кетип калдыбы, бул сага сабак. Эртеге чалам десең телефонун албай койдубу, бул сага сабак. Сен ойлоносуң, эми кандай кылсам мен эртең чалганда бул алат. Кардар сени тарбиялайт экен. Эгерде интернет эмне экендигин түшүнсөң. Себеби көпчүлүк ойлойт, интернет десе, жок товарды алып туруп, сүрөтүн тартып коюп койсо ушу бизнес нөлдөн деп ойлойт. Андай эмес. Бизнес нөлдөн дегенибиз биз эчтеке түшүнбөйсүң, нөл. Интернет эчтекени билбейсиң, анан сага үйрөтөбүз. Нөлдөн үйрөтөбүз. И акча деле аз эле кетет. Бул бир. Экинчиси, реклама кылып койсом эле товар сатылып кетет. Бул да үйрөнбөйт. Жок, интернет бүгүн реклама менен иштебей атат. Вот өзүңөр деле карап көргүлө, реклама менен эмнени сатып алып атасыңар? Эчтеке сатып албайсыңар. Качан силерге түшүндүрүп, силерди бир нерсеге ынандырып, силер менен жакшы мамиле болуп, силерде ошол адамга ишеним пайда болсо, анан сатып аласыңар. Мисалы үчүн, менин тренингтерим кимдер сатып алат? Мага ишенгендер. Мунун өзүнүн бизнеси жок. Бул жөн эле башты айландырып атат. Бул деген журналист, бул жалаң кыздар жана мен деп жүргөндөр менен сатып албайт. Себеби мага ишенбейт. Демек бул мага эмне болду? Сабак болду. Мен ошол мени билип билбей эле, өмүрү билген эмес, мени менен бир көчөдө баскан дагы эмес, менин бизнесим бар экенин билбейт ал. Бирок ошентип дабдырап атат. Бул мага сабак. Мен ошону кантип түшүндүрүп, кантип ага соода кылам. Кимдир бирлер аябай укмуш начар комментарийлер жазып атат дейт го. Жок, ал комментарийлер мага акча алып келет. Именно негатив комментарийлер мага акча алып келет. Мен ошол адамды, мунун бизнеси жок, бул бизнесмен эмес, бул ушинтип адамдарды алдайт, бул адамдардан акчаны алып алат деген бизнес чыгаруу менин бизнесим. Мен миңдеген ошого опытым бар. Миңдеген адамдарды чыгардым. Эмне үчүн адамдар интернетке жармашып алды? Кардар көп. Эмне үчүн интернеттен дароо үйрөнүп кетсе болот? Себеби интернетте кардар сабак берет. Ошон үчүн туугандар, интернеттен үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Баары бир эгер бизнес кылам деген эле ниетиң болсо, мен сунуш кылам. Дароо интернетте бизнести үйрөн. Анткени офлайн баары бир интернетсиз иши жүрбөйт. Офлайн бизнестер болобу? Болот, албетте болот. Адам болгондон кийин бизнес болот, базар болот, дүкөн болот, обязательно. Бирок сөзсүз интернет болуш керек болот. Мына телефону жок азыр бир дагы байланыш болбойт дегендей эле сөз да. Келечекте интернети жок, бир да бизнес жүрбөйт. Буга мен эмес, дүйнөлүк эксперттер айтып атат. Бүт ошону түшүнгөн адамдардын баары айтып атат. Ошолорду биз ишенгенибиз үчүн биз ошол амалдарды кылып атабыз. Кыргыз бизнесмендери да отура бербей, пайдасы жок жана видео мусор чукулап отура бербей, интернетти үйрөнсүн деп атабыз. Ошону нөлдөн баштап ким үйрөнөм десе, биз ылдыйда эмебиз бар. Ссылкаларыбыз бар. Ошого кириңиздер, катталыңыздар, нөлдөн баштап үйрөнүңүздөр. Иншаллах, мен ишенем, келечекте күчтүү бир инструменттерди аласыздар.